1979-жылы каза болгон Исхак Разаков Москвадагы Кунцеве атындагы христиан көрүстөнүнө көмүлгөн болчу. Чынында мусулман кыргыз лидеринин сөөгүнүн христиандардын кабрында калып кетүүсү бул биздин намысыбызга оор келчү маселе болчу. Сайыз кулагандан кийин анын сөөгүн Кыргызстанга алып келип, өз жерине берүү боюнча маселе көтөрүлөт. Заматта ар кандай бут тосуулар, саясий интригалар башталат. Максат кандай болсо да Разаковдун сөөгүн Кыргызстанга алып келбеш керек болчу. Ооба, ошол кезде Разаковдун кабырынан бир ууч топурак алып, символикалуу түрдө Бишкекке алып келип коюу менен эле ишти бүтүрөлү деген саясатчылар да чыкты. Атүгүл кээ бирки эски кадрлар ислам дини боюнча көмүлгөн бир кишини экинчи жерге которууга болбойт деп да чыгышты. Өмүр бою коммунизм идеологиясын карманып, ислам динине каршы болуп, атүгүл аны опиум катары баалаган аткаминерлер эмнегедир ушул учурда шарияттын эрежелерин карманууну сунуштап калышты. Ал эми кээ бирки саясатчылар болсо, биз муну менен Москваны тарынтып алабыз деп чыгышты. Алардын максаты белгилүү болчу чынында. Бирок ошол кездин кээ бирки азаматтарынын мээнети менен 2000-жылы Разаковдун сөөгүн Кыргызстанга алып келишип, аларча көрүстөнүнө коюшуп, чыгаан жетекчинин кереезин орундатышты. Дал ушул учурда Разаковду өз мекенине алып келип көмүү демилгесине каршы чыккандардын бирөөсү дагы бир атты атайт. Эгер Разаковду алып келип Кыргызстанга жерге бере турчу болсок, анда дал ошол Кунцево христиан көрүстөнүндө көмүлгөн Болот Мамбетовду дагы алып келишибиз керек болуп калат. Москвада өлүп, ошол жакта калып кеткен Болот Мамбетов ким эле? Бүгүн Разаков менен биргеликте эри шаркак болуп, өз мекенине кызмат кылган чыгаан атабыз тууралуу сөз кылабыз. Өзүм дебей, өлкөм деген Болот Мамбетов. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин, дейт акындарыбыз. Бүгүнкү каарманыбыздын бейнесине үңүлүп, жакшылап карашыбыздын себеби да анын артында калган тоодой эмгектери. Элибиздин башка баатырларындай болуп, бул кишинин да аты заты сайыз учурунда жаап жашырылган. Бирок биз эч токтобойбуз. Тарыхты казып чыгуу иштерин улантабыз. Дал ушинтип изилдеп отуруп, өлкөбүздөгү маанилүү иш-чаралардын, ачылыштардын көбүнүн ушул кишинин эмгеги менен жасалгандыгын байкадык. Анткени ал өлкөбүздөгү өнөр жайлардын, окуу жайлардын, темир жана унаа жолдорунун, ГЭС, суу сактагычтардын курулушунда себепчи болгон инсан. Айтылуу Исхак Разаковдун оң колу, анын үзөңгүлөшү, замандашы, көрүнүктүү мамлекеттик ишмер Болот Мамбетов. Ал бүтүндөй өмүрүн элинин жана мекенинин гүлдөп өнүгүшүнө арнаган. Улуттун келечегин ойлоо менен өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз убагында кошкон зор эмгектери азыркы бакубат жашообуздун себепчиси болгон десек жаңылышпайбыз. Болот Мамбетов 1907-жылы Тоң районунун Жер үй айылында жарык дүйнөгө келген. Атасы Байтыгул Токсоба уулу өз окотуна тың орто чарба, дайыма калыстыгынан тайбаган, эл көкүрөк, эл арасында кадыр барктуу таасирдүү адам болсо, энеси Батма Арык кызы үлгүлүү үй бүлөдөн чыккан, айтылуу Кыдыр акени төркүн туткан, тарбиялуу нускалуу аял болгон. Байтыгул жол колотко тайгелергине барып, Батманы жактырып калат. Тагдыр буйруп экөө баш кошуп, Болот жана Канимет деген эки уулду болушат. Болоттун бала чагы 1916-жылдагы каргашалуу үркүн окуясына туш болуп, аталган окуя Байтыгулдун үй бүлөсүнө чоң жоготуу алып келген. Байтыгул элге «Силер көчө бергиле, болуштун жазалоочу отряды келатат, ошолорду алаксытып, жоону тосуп турам» деп, бул каргашада шейит кеткен. Батма эне эки баласын жетелеп Кытайга качкан. 27 күн дегенде 3 турпанга жетип, оор күндөрдү башынан кечиришкендиги айтпаса да белгилүү. Бөтөн эл, бөтөн жерде ит көрбөгөн кордукту көрүп, тиричилигин эптеп өткөрүп жатышкан күндөрдүн биринде Болоттун иниси Канимет чарчап калат. Ажал бир эле Болоттордун үйүнө келген эмес эле. Ошол кыйын кезеңде ачкачылыктан жана жугуштуу оруудан өтө көп кыргыз боордошторубуз кырылып кеткен, шейит болушкан. Албетте, бул тууралуу келечекте сөзсүз чыгарабыз иншалла. Болоттор дагы тамактын айласын эптеп көрүшүп, жыл айланып, энеси экөө азып, тозуп кайтып келишет. Ошол учурда жергиликтүү эл ачарчылык менен кара тумоодон айларын таппай турган маал болчу. Айласы кеткен Батма эне Болотту жетелеп, төркүнү Кыдыр акенин айылына келип, жан сактамай болот. Байтыгулдун туугандары эптеп колунда барын чогултуп, азыгын камдап, ат тогуп берип, Батма эне менен Болотту Каракулга бара жаткан Жалый молдого кошуп жиберишет. Батма эне Кыдыр акенин айылында саан саап, үй тиричилик иштери менен алек болсо,
болот кой эчки кайтарып, отун суу ташып, байларга жалданып иштеп, тиричилигин өткөрө баштаган. Ошондой күндөрдүн биринде турмуш Батма энени Мамбет деген адамга жолуктурат. Үркүндө жүрүп, үй бүлөсүнөн ажырап, ар кимге малайлыкта жүргөн Батма Мамбет аттуу бул ок аттуу диндар адам менен түтүн булатып калат. Болотту өз баласындай асырап, жалданма иштерден да бошотуп, сабатсыздыгын жойсун деп диний мектепке да киргизген экен. Болот ошол кезде мусулман мектебинде 3-класска чейин окуп, арабча кат сабатын жойгон. Ооба, ошол кездеги көпчүлүк чыгаандарды карасаң, же мусулман мектептеринде, же жадид медреселеринде окушкан. Көпчүлүгү молдолордун балдары болгон. Бала тапкандык эмес, баккандыкы болуп, болотту Мамбет өзүнүн ысымына каттатат. Ошондон тарта Болот Мамбетов болуп аталып калган. Андан кийинки абалы тууралуу Болот Мамбетов ушундай дейт. Күндөрдүн биринде Аберов деген киши жолугуп, мени шаардык комсомол комитетине ээрчитип барды. Мен тез эле комсомол болдум. Комитеттегилер Элбек баланы дароо байкашып, Бишкекке андан көп өтпөй Оренбургка рабфакка окууга жиберүүнү чечишти. 1925-жылы. Жол алыстыгына карабай ата-энем, балам билим алып көзү ачылсын, биз эч нерсе болбойбуз, барып окуп келгин деп, жол азыгымды камдап жөнөтүштү, деп жазат Болот Мамбетов. Мына ушундан тартып ал билим алуунун саризине түшөт. Рабфакты 1828-жылы бүтүп ишке орношот. Рабфакты бүтүрүп ишке орношкону менен билимин дагы да тереңдетүү жолунан кайткан эмес. 1930-жылдын аягында Москвадагы Тимирязев атындагы Айыл чарба академиясына жолдонма алса, 1931-жылдын январь айынан баштап академиянын алдындагы Гидротехникалык институттун инженердик факультетине сынаксыз кабыл алынган экен. Бул окуусун 35-жылы аяктайт. Ошол учурда өлкөбүз билимдүү жаштарга аябай суусап турган болчу. Андыктан Болот ишке орношууда кыйналган эмес. Комитеттегилер аны жер иштери боюнча эл комиссариятынын аппаратына кызматка жөнөтүшөт. Бирок ал ишти төмөн кызматтан баштоону чечкен. Ошентип ал алгачкы ишин Жетөгүз районунда суу инженери болуп баштаган. Айтор бычакка сап болоор жигиттин чоң жолго аттанышы мына ушинтип башталган. 23 жаштагы Болоттун эмне себептен ошол учурдагы сейрек адистикти тандап алгандыгы боюнча так маалымат жок. Ошентсе да анын тандоосу абдан туура болгондугу анын кийинки эмгек жолу көрсөткөн. Аны менен иштешип, бирге жүрүп калган жетекчилердин бардыгы бир ооздан анын алдын ала көрө билгенин, эртеңки күндө эске алып, өлкө үчүн келечектүү иштерди жасагандыгын белгилеп кетишкен. Жетөгөз райондук суу чарба башкармалыгында 1,5 жылдай иштеп эле 1937-жылы Араван буура ирригациялык башкармалыгына жетекчи болуп дайындалып, көлөмдүү жана татаал ирригациялык курулуштарды тез жана сапаттуу бүткөргөн. Кыска аралыкта Төө Моюн жана 1-Май каналдарынын курулуш иштерин жыйынтыктап, ишке берүүгө жетишкен дешет. Ошол убакта Ош облусунун өзүндө эле 16 канал курулуп, көп калк жашаган суусу жок райондордун жерлерин сугарууга мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн экен. Ал каналдардын үзүрүн жергиликтүү эл бүгүнкү күнгө чейин көрүп келе жатат. Анын мыкты уюштургуч жана жетекчи экенин бир эле мисал менен далилдесек болот. 1939-жылдын 24-майынан 18-июнуна чейин Гауян-Сай суусунан алынып, узундугу 15 чакырым келген Гауян каналынын курулушун бүтүрүп салган дешет. Бул каналдын ишке кирүүсү менен сугат жерлери 420 гектарга кеңейген. Кара суу каналын 9 күндө ишке киргизгени да эл ичинде аңыз кеп катары айтылып келет. Айтууга оңой болгону менен аталган каналдардын бүткөрүлүшүнө эмне деген гана мээнет, эмне деген гана күч талап кылынгандыгын элестетүү кыйын. Мунун баарын Болот Мамбетовдун элдин тилин таап, кызматкерлер менен үлгүлүү мамиле кыла билгендигинен кабар берип турат. Кыргыз ССР Жогорку Советинин депутаты болуп жүргөн Кулназар Ташиев какыраган кескелдириктер менен жылаандардын мекенине айланган 30 адырга канал курууну Болот Мамбетов деген жигит баштаган. Жалпы элдик курулуш делип, өзгөн Куршап, Кара суу, Ош, Төлөйкөн, Комсомол көлмөсү курулуп, эми минтип Гүлзарга айланды. Ошол жигиттин өркөнү өсүп көп жашасын деп Болот Мамбетовду алкап калчу экен. Каналдын бүтүшү менен миңдеген гектар жерлер суугарылып, элдин дастарконунда ак нан, жер жемиштер жайнады деп айтылат маалыматтарда. Мындай иши үчүн Болот Мамбетов мамлекеттик сыйлык гана албастан 1940-жылы Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин аппаратына секретарлык кызматка которулат. Атамекендик согуш учурунда Фрунзе облустук комитетине 1-секретарлыкка дайындалат. Ал учурда борбор менен Чүй облусу биригип турган. Болот Мамбетовдун демилгеси менен ал кезде Чоң Чүй каналын Орто Токой суу сактагычын куруу маселеси көтөрүлүп, Чоң Чүй каналынын курулушу аягына чыгарылган.
Ал Кыргызстанда пайдаланылбай жаткан жерлерди өздөштүрүүдө өзгөчө эмгек сиңирген. Алсак, Орто Токой, Киров, Найман, Папан, Төрткүл суу сактагычтары, Чоң Чүй, 30 адыр каналдарынын курулуштары анын демилгеси менен башталып, айрымдары ал жетекчи болуп турганда курулуп бүткөн. Жада калса Орто Токой суу сактагычын курууда ал жумушчулар менен аралашып күн түн дебей курулуш башында болгон. Мындан сырткары республикадагы бир нече суу сактагычтардын жана ирригациялык системалардын курулушунда чоң мээнети болгон. Согуш жана эмгек ардагери Бакир Чодобаевдин эскерүүсүндө мен Болот Мамбетовду жакшы билчүмүн. Аны менен мамлекеттик жана үй бүлөлүк деңгээлде жолугушуп турчумун. Бир жолу үйүнө барсам, ал академик Иса Ахунбаев менен сүйлөшүп олтуруптур. Ал республиканын биринчи адамынын кишилери иштетпей жатканын, ошондуктан азыр чакырык болуп жаткан Алматыга же Ташкентке кете тургандыгын айтып жатыптыр. Мамбетов Ахунбаевдин ийинине колун коюп, сен кимге кызмат өтөп жатасың? Элгеби же бир адамгабы дегенде, Иса Ахунбаев эч жакка кетпестен өз элине кызмат кылууга убадасын берип, кызматын уланткан. Экинчи дүйнөлүк согушта немецтер Москвага чейин кирип келгенде, Москвадагы көптөгөн заводдор Орто Азияны көздөй жылдырылган болчу. Анын басымдуу бөлүгү Өзбекстан, Казакстанга жылдырылган болчу. Кыргызстанга да айрым завод-фабрикалар көчүрүлүп, анын жоопкерчилиги да Болот Мамбетовго тапшырылган. 40 күнгө белгиленип берилген заводду жайгаштыруу тапшырмасын 29 күндө аяктап, мөөнөтүнөн эрте бүтүргөн. Кыргыз өлкөсүнөн чыккан октарлар кийим-кече, тамак-аш күн түн дебей майданга жөнөтүлүп турган ошол мезгилдери. Андан сырткары ондогон маданий илимий ишканалар, окуу жайлар, госпиталдар жана балдар үйлөрү көчүрүлүп келип, союздук жана мамлекеттик маанидеги 38 өнөр жай объектилери салынган. Мурда белгисиз болгон жаңы өндүрүштөр пайда болгон. Металл иштетүү, машина куруу, жибек өндүрүүчү ишканалардын иштери жөнгө салынып, фармацевтикада жолго салынган. Согуш учурунда Токмокто бир, Бишкекте 2 чоң консерва завод жалаң фронт үчүн иштеген. Кийим фабрикалары да согуштук талаа үчүн иштөөдөн бери болгон эмес. Ишканалардын үзгүлтүксүз иштөөсүндө электр энергиясынын кубаттуулугу зарыл болгондуктан ГЭСтерди куруу колго алынып, Аламүдүн ГЭСи, Токмок, Каракол, Жалалабад жылуулук станцияларынын курулуштары 1943 жылдын 14 ноябрындагы мамлекеттик коргоо комитетинин токтомунун негизинде башталган. Мындан сырткары 60 завод, Ворошилов ГЭСи да башка объектилер менен бирге тездик менен курулуп жаткан. Кызык. Эгер согуш болбогондо Кыргыз Ала Тоо аймагына качан ГЭСтер курулмак белгисиз. Анткени ошол кезде элдин тапканынын баары эле Москвага жөнөтүлүп турган. Москва тапканыңдын баарын сиңирип салгыдай, ошондо эле өздөрү айткандай резиновый болгон окшойт. Дагы жакшы Болот Мамбетов сыяктуу көргөч кишилер завод-фабрикаларга электр кубаты жетпей жаткандыгын шылтоолоп, ГЭСтерди курдуруп калууга жетишип калган экен. Эмесе, кийин ошол чогултулгандардын үзүрүн Москва деле көрө алган эмес. Анын баарын Троцкий алып чыгып кетип, Израиль өлкөсүнүн курулуусунда жумшагандыгы жазылып жүрөт. 1945 жылдын 15 январында Болот Мамбетов Кыргызстан Коммунисттик партиясынын Фрунзе обкомунун жана шаар комунун биринчи катчысы болуп шайланган. Шаабай сууп кан жуткан элдин демин көтөрүүдө Болот Мамбетовдун орду чоң болчу. Чыныгы лидер дегени да ошондой сыпатта болуусу керек эмеспи? Согуш жылдарында ал Бишкек балыкчы темир жолунун жана Фрунзе Ош шоссе жолун куруу ишинде жетекчилик кылып, согуштун кесепетинен бүлгүнгө учураган эл чарбасын калыбына келтирүү, жабыркаган элдин жашоо турмушун жакшыртууда күн түн тыным албай, уйку көрбөй эмгектенген. 1948 жылы балыкчы шаары салтанаттуу түрдө жаңы төшөлгөн темир жолуна келген алгачкы поездди тосуп алды. Ири объектинин ишке берилишинин урматына майрамдык иш-чарага жергиликтүү тургундар, куруучулар жана төрага катары Болот Мамбетов да катышат. Кичинекей тоолуу өлкөнүн жетекчисинин орун басары жаңы темир жолдун курулушунда өзгөчө көңүл бурган. Бул тоо капчыгайынын сейсмологиялык жактан кооптуу саналган аймагында темир жол төшөө иши өзгөчө тажрыйба болчу. Курулуш иштерине 10 миңдеген эмгекчи киши тартылган. Курулуш иштери 8 жылга созулуп, иштин жүрүшү согуш маалында да өтө катаал учурларда да токтогон эмес. 1957 жылы жогорку эмгектин баатырлыгына Зууракан Кайназарова көрсөтүлбөй, Орус улутундагы башка бирөөлөр деле көрсөтүп туруп алышкан болчу. Мындай тагдыр Чолпонбай Төлөбердиевдин окуясында деле болуп өтпөдү эле. Маркум Чолпонбайга баатырдык наам берүүнү кечиктиришип, Александр Матросовдон кийин наам берилген. Матросов да Чолпонбайдай болуп көкүрөгүн дзотко тоскондордон эле. Болгону Чолпонбай 1942 жылы бул эрдикти жасаса, Александр 1943 жылы жасаган. Бирок жазма булактарда
Чолпонбай да Александр Матросовдой болуп деп айтылып калган. Караңызчы. Союз бийлигинин кызганчаак саясатын айткан мисалдар чынында толтура. Айткандан же жашыргандан эмне? Өзүңүздөр деле угуп жүрсөңүздөр керек. Бирок ушул согуш учурунда өлбөгөн улутчулдук оорусу согуштан кийин да өз симптомдорун көрсөтүп турган. Зууракан Кайназарованы да социалисттик эмгектин баатыры дештен кызганып, жөн гана наам берип коюуда адилеттүүлүктү көрсөтүшкөн эмес. Бул маселе Болот Мамбетовдун кийлик үшүүсү менен гана чечилген экен ошондо. Ошол жылы Зууракан Кайназарова эмгек баатыры төш белгисин тагырып, ан сайын шыгы арткан дешет. Ал кант кызылчасынын түшүмүн алууда союздук рекорд коюп, ар гектардан 572 центнерден ала баштаган. Бул көрсөткүч жыл сайын жогорулап олтуруп, 1000-1100 центнерге чейин жетип барган. Автомашиналарды жыйноо заводун жана ишканалардын жумушчулары үчүн жатаканаларды салдырууда көп эмгек кылган. Орто Азия боюнча эң ири басмакана Кыргыз полиграфия комбинатын курууда да Болот Мамбетовдун чечкиндүүлүгү күч болгон. Кыргызстанда жарандык авиацияга негиз салган жана аны өнүктүрүп авиациялык кадрларды даярдоодо адистердин жогорку окуу жайларда билим алуусуна да ал себеп болгон. Мындай институт ошол кезде Ташкент, Алматыда жок болгон. Орто Азияда жалгыз болчу. Азыр экөөнүн бири. Институтты Улай, Бишкек, Ош, Каракол, Жалалабад шаарларында аэропорттор курулган. Ал кездери Москванын саясатына ылайык экинчи секретарлар, бир катар тармактык жетекчилер орус улутунан дайындалышып, иш жүзүндө алар биринчи жетекчини тоготпогондой мамиле жасашчу. Бирок Болот Мамбетов андайлардын тизгинин тарттырып койчу экен. Ошондой тырнакчанын ичиндеги эр көкүрөктөрдүн бири саламаттыкты сактоо министри Даниловду жыйында Болот Мамбетов региондорго чыгып, малчыларды медициналык тейлөө менен жеринде таанышпагандыгын, бюрократтыгын көзүнө сая көрсөтүп, сөгүш жарыялаган. Министрлер советинин кеңешмесине Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин экинчи секретары Василий Чуркин катышчу. Ал катышуучуларды сыйлабай, эч кимди көзгө илбей, папирос чеге берчү экен. Болот Мамбетовго бул жорукту көрсөтүшкөндө, ал сүйлөп жаткан баяндамачыны токтото коюп, "Жолдош өкмөт мүчөлөрү, менде бир сунуш бар. Могу Василий Нестерович Чуркинге гана папирос тартууга уруксат берүү жөнүндө токтом кабыл алып койбойлубу, кандай дейсиздер?" деп какшык сөз менен Чуркинди чуркурата коет. Чуркин заматта боз алып алып, "Кечириңиз, Болот Мамбетович" деп папиросын пачкасына салганга шашылган экен. Болот Мамбетов республикалык геологиялык кызматка да өзгөчө көңүл бөлүп, союздук бюджеттен алтын кендерин изилдеп чалгындоого каражат бөлдүргөн. Керектүү жабдыктарды алдыртып, өлкөнүн алтын кендерин, анын ичинде Макмал, Талдыбулак, Кум төр кендерин ачууга шарт түзгөн. Саякбай Каралаевдин бир нече күн бою айткан манасын жазып калууда да Болот Мамбетовдун демилгеси чоң. Бул азыр архивдик баа жеткис кенч эмеспи? Анын жеке кызматтык унаасы болсо да, ишине чейин жөө басып келүүнү жактырчу экен. Эл анын жолун утурлай, өз маселелерин чечип алышчу дешет. Болот Мамбетов мына ушундай эл менен тыгыз жашаган киши болгон. Исхак Разаков да Болот Мамбетовду мыкты кадр, республикабызга аба суудай керек деп, бир эмес эки жолу Мамбетовду Москвага бербей койгон. Ар дайым бюронун жыйындарында Исхак Разаков Болот Мамбетовдун пикирин жогору баалап, анын иш көргөчтүгүнө жогору баа берет эле. Разаковго каяш айтып, анын кемчиликтерин таамай айта алган бир гана киши бар болчу, ал да Болот Мамбетов эле, дейт өз эскерүүсүндө академик Жамин Акималиев. 1961 жылы Болот Мамбетов Кыргыз ССРнын министрлер кеңешинин төрагасы болуп дайындалат. Республиканын өкмөтүнүн башчысы катары 1968 жылга чейин үзүрлүү эмгектенген. Бул убакыттын ичинде бир катар ири объектилерди ишке киргизгенге жетишип, элине жана республикага зор кызмат кыла алды. Кыргызстандын аймагында темир бетон конструкцияларын жасоочу заводдор, кант цемент шифер комбинаты, канттагы цемент завод, Бишкек жылуулук электр борбору, Фрунзе бут кийим фабрикасы, Бишкек сүт заводу, Токмоктогу консерва заводу, Нарын менен Чаектеги эт комбинаттар, Оштогу дөңгөлөк оңдоочу завод жана башка ири ишканалар пайдаланууга берилген. Ушул эле жылдары Мамбетовдун демилгеси менен Баткен жергесиндеги Кожогайыр жер массивин өздөштүрүү башталып, Исфайрам суусунан узундугу 33 чакырымга созулган канал курулган. Мамбетовдун түздөн-түз кийлик үшүүсүнүн натыйжасында Нарын дарыясынын бөгөт иштерин башталып, кубаттуулугу 1.200.000 киловаттка келген Токтогул кесинин платинасы тургузулган. Нарын дарыясы камсыз кыла турган 14 миллиард куб метр суу сактагычынын курулушу үчүн Москвага байма-бай каттап бош олтурган эмес.
Болотмамбетов жетекчилик кызматтардагы жетишкендиктери үчүн 3 Ленин, 4 эмгек кызыл туу, кызыл жылдыз ордендери жана бир нече ардак грамоталар менен сыйланган. Ошондой эле ага Кыргыз СССРнин эмгек сиңирген ирригатору ардактуу наамы берилген. Ал өзүнүн жан дили менен берилип иштеген иши аркылуу элинин алкышына татыган карапайым жумушчу адамдан Кыргыз СССРнин өкмөт башчысына, Кыргызстан компартиясынын негизги жетекчилерине чейин ары түйшүктүү, ары даңктуу, ары мөмөлүү турмуштук жолду басып өткөн. Тажрыйба менен аналитикалык ой жүгүртүүнү айкалыштыра билген эрки күчтүү жетекчи болгон. Ал эч качан бийлик башындагыларга жагынуу, кошомат кылуу дегенди билген эмес. Өзүнүн тажрыйбасын, билимин, жөндөмүн, өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө, элдин турмушун жакшыртууга болгон күч аракети менен жумшаган. Ошол эле кезде анын кылган кызматы дайыма Разаков менен эриш аркак жүрүп ишке ашкан. Ошол эле кезде анын аткарган ушул иштердин басымдуу бөлүгү Разаков менен биргеликте дал ошол кишинин тушунда аткарылган. Аны көптөгөн замандаштары мүнөзү, жөндөмдүүлүгү, кайраты, мамлекеттик жана саясий ишмердүүлүгү боюнча Жусуп Абдрахманов менен окшоштурушкан. Экөө тең өз кезегинде өкмөт башчы болуп турганда экономикалык, социалдык жана маданий жактан өнүккөн республиканы курууга умтулушканын, Кыргыз элинин улут катары гүлдөп өнүгүшүнө көп күч жумшагандыгын, жогорку жактагыларга тартынбай өз пикирин билдирип, Сталиндин өзүнө чейин барып маселе коюшкандыгын баса белгилешет. Ошондой эле административдик буйрукчул системага каршы туруп, элдин жыргалчылыгы үчүн, адилеттүүлүгү үчүн күрөшкөндөрдүн катарында Болотмамбетов да салмактуу орунду ээлеген. 1968 жыл өмүрүн элине арнаган Болотмамбетов персоналдык пенсияга чыгат. 1971 жылы май айында атайын Москвага үй бүлөсү менен көчүрүлөт. Анын кызматтан кетүүсүндө жергиликтүү көрө албастардын колу бар дешсе, кээ бирлери аны Москва өзү алдыртып алгандыгын айтышат. Ооба, Мамбетовдун кызматтан кетишинде ички саясий интригалар, Москвага жазылган арыздар, ар кандай чагымчылдык, көрө албастыктар себеп болгон деп жазып келишкен анын замандаштары өз эскерүүлөрүндө. Албетте, эгерде ал 30-жылдары кызматта болгондо балким Жусуп Касымдардай атылып кетмек. Ал кызматтан түшкөн учурун партиялык советтик кызматтын дагы бир ардагери Мукамбет Казакбаев ушундайча эскерет. Бир жолу Чехияда эмгек өргүсүндө жүрүп, өзбекстандык туугандар менен сүйлөшүп калдым. Алар мага Болотмамбетовдун кызматтан кеткендигин кейип айтышты. Анан силер кыргыздар өзүңөрдүн тың кадрларыңарды асырай албай калдыңар. Бизден кеткен Исхак Разаковго жасаган мамилеңерди Болотмамбетовго жасадыңар дешти. Анын тагдыры да Исхак Разаковдун тагдырындай болуп, акыры аяныч менен аяктаган. Акыркы жылдарында ага жашаган батиринен чыгууга да уруксат берилген эмес. Анын натыйжасында 1987 жылдан кийин ден соолугу кескин начарлап, 2 жолу жүрөгүнүн жана бүйрөгүнүн оор операция болот. Ошентип жатып, ала тоосуна болгон кусалыгын көкүрөгүнө каткан бойдон 1990 жылдын 2 мартында дүйнө салат. Учурда анын кабыры Москвадагы Кунцево аттуу христиандардын көрүстөнүндө. Башында айткандай, Разаков да дал ушул көрүстөнгө коюлуп, кийин 2000 жылы өз ата мекенине алынып келинип көмүлдү. Бирок эң өкүнүчтүүсү, Болотмамбетовдун сөөгү 34 жылдан бери мекенинен алыс, бөтөн жерде кусаланып жатат. Албетте, азыркы күндө да анын сөөгү өз мекенине келип, өзүнүн киндик каны тамган топурагына оронуп жатып калаарына ишенебиз иншалла. Ошол эле кезде өлкөбүздө көптөгөн мекенге кызмат кылгандарга Кыргыз эл баатыры деген наамдар берилип, бирок алардан да алдаганча чоң кызмат кылган Болотмамбетовдой чыгаандарга Кыргыз эл баатыры деген наам берилбей келгендиги өкүндүрөт. Азыркы эл баатырларынын кылган кызматы бул кишинин кылган кызматынын жанында кыпынга да татыбайт чынында. Бирок бул наамдын да чыныгы баатыр Болотмамбетовго тез арада берилишине биз ишенебиз. Анын жаткан жерин жайлуу, топурагын торко кылсын. Жараткан Аллахым бизге ата бабаларыбыздын басып өткөн изин унуттурбасын.